Баткен 30 жыл бою эмнелерди гана көргөн жок. Чегара чырынан тутанган отко күйүп, талкаланып, Садыр Жапаровка чейинки 5 президенттин кайдыгер мамилесине да чыдады. Мурдагы президенттер коңшулар менен чегара көйгөйүн чечмек түгүл, араздашып, эки элдин мамилесине суу сепкен учурларды да баштан өткөрдүк. Кечээ Садыр Жапаров жаңыдан өлкө башына келгенде, Кыргыз-Тажик чегарасында тутанган чырда мурдагы президенттердин коңшулар менен болгон мамилесинин залакасы экендигин айтпасам да карапайым калк бөркүндөй билип турат. Мурдагылардын кетирген каталарын оңдоо ар бир адамдын колунан келе берчү иш эмес. Садыр Жапаров коңшулар менен мамилени курч экенине карабай, абалды жөнгө салып, Өзбекстан, Тажикстан менен чегара талашын чечүүгө саясий эрки жетти. Кыргыз-Тажик чегара жаңжалында талкаланган бир катар айылдарды кайрадан калыбына келтирилип, жергиликтүү элге шарттар түзүлүп, карапайым калктын коопсуздугу жолго коюлду. Бул жуманын 11 декабрында президент Садыр Жапаров Баткен обласына 2 күндүк жумушчу сапары менен барып, чегарада чеп болгон элдин жашоосу менен жеринен көрүп кайтты. Башкалардан эмес, баткендиктердин дагы кандай көйгөйлөрү бар экенин өз кулагы менен угуп, бир далайы жеринде чечилди. Андан соң Жапаров чегара жаңжалында талкаланган объектилерди калыбына келтиргенден кийинки абалы менен таанышты. 2 күндө жаңы салынган 30дай социалдык объектилерди ачып, чегарадагы элдин жаңы жашоосуна дем кошуп келди. Баткенге болгон иш сапарынын алкагында жергиликтүү бийликтин кандай иштеп жатканына көз салып, жүктөлгөн милдеттин аткара албай жаткан атка минерилерди иштен алганга да жетишти. Президенттин Баткенге болгон иш сапарында дагы кандай жагдайлар жүз берди? Асель Сыдыкова кенен токтолот. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткен облусуна 2 күндүк жумушчу сапары менен барды. Анда Жапаров чегара жаңжалында талкаланган Аксай жана Капчыга айылдарындагы үйлөрдүн калыбына келтиргенден кийинки абалын көрүп чыкты. 2022 жылдын 14-17 сентябрында окуяда айыл өкмөттө 183 үй жабыркаган. Бүгүнкү күндө бардык объектилер тийиштүү инфраструктура менен камсыздалган. Тагыраагы таза суу, көчөлөрдү жарыктандыруу жана жолдорго асфальт төшөө жумуштары да аткарылган. Эмне кем карыштарыңар бар үйлөрдө? Кем карчы болсо ачык айткыла анан. Мен кетип калганда аркаман кыйкырбагыла. Мамлекет жалпы Баткен аймагын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыты катары кабыл алып, бир топ иштерди жасаганы бел байлаган. Агалайык Аксай айылында Ходжаев атындагы орто мектебинин имараты жаңыдан курулуп, ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда пайдаланууга берилди. Мамлекет башчы өз кезегинде Баткен жергесинде орун алып жаткан жакшы саамалыктар менен кызуу куттуктады. Ачылыштарды дал ушул билим уясынан жасап жатканыбызды дагы жакшылыкка жоруп коелу. Ушул мектептен мамлекеттүүлүктү түптөөгө зор салым кошкон Абдыкадыр Орозбеков, Мурат Салихов, Исхак Разахов, Абсамат Масалиев сынду улуу инсандар чыксын деп тилек кылалы. Байманалуу Баткенибиздин баркын барган сайын, убакыт өткөн сайын сезип, туюп жатабыз. Мамлекеттин тынчтыгы, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн аймактардын, айрыкча чегарага жакын жайгашкан облус райондордун коопсуздугу канчалык маанилүү экенин болуп өткөн окуялар айдан ачык, даана так көрсөтүп койду. Мына ошондуктан өлкөнүн эң алыскы стратегиялык маанилүү аймагыбызда чегарабызды бекемдөө, ар тараптуу өнүктүрүү негизги артыкчылык берилген багытыбыз деп болгон көңүлдүн баарын бул жакка буруудабыз. Бейле кетсек, бул күнү Баткен жергесинде жогорудагы 2 айылдан сырткары 30дай социалдык объектилердин ачылуусу пландалган. Анын ичинде Самаркандек айылында 75 орунду оорукана президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылды. 60-жылдары түптөлгөн оорукананын курулуш монтаждоо иштерине президенттин фондунан 97 миллион сом каражат бөлүнгөн. Биз ушул оорукананы бизге, биздин элибиз үчүн, биздин айыл үчүн салып берип отурат. Салып бүттү, мына ачылышы болуп атат. Элибиз Садыр Нуркожоевдон мындан бир разы. Жалпысынан Баткен окуясында жарактан чыккан 400дөн ашык үйлөр калыбына келтирилди. Чегарага чектеш айылдар атайын долбоордун негизинде жаңыдан түптөлдү. Эң көп жапа чеккен Достук айылы бүгүнкү күндө шаарчага айланып отурат. Мында бала бакча, мектеп, ФАП, үй салуучу жайлар курулуп, жашоого бүт шарттар түзүлдү. Толугу менен өзгөрдү деп айта аламын Достук айылынын, себеби кичинекей шаарчага айланды биздин айылыбыз. Бардык ошо Достук эли бардыгы ыраазы, бардыгы курсан, бардыгынын маанайы жакшы бүгүнкү күндө. Бүгүн бизде той болуп атат деп эсептесек болот. Достук айылы
өзүңөр билесиңер күлгө айланганда азыркы учурда күлгө айланды десек болот да. Кичинекей шаарчага айланып калды. Карабак айыл өкмөтүнүн Достук айылында бүгүнкү күндө фельдшерлик акушерлик пункт ачылды. Жалпы сметалык баасы 10.677.000 сомдук. Бул ачылганын эң маанилүүлүгү ушул жерде жашаган калктын баарына биринчи медициналык санитардык жардамды көрсөтөт. Ошол эле учурда жаш балдардын баарына пландуу түрдө эмдүүлөр да катталган. Кош бойлуу аялдар келгенде аларды учутка алып, ошол керектүү жардам баары камтылган. Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак болуп саналат. Мындан улам мамлекет тарабынан калктын туруктуу жашоосуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Атайын статуска ээ болгон айыл тургундарына бир катар жеңилдиктер каралганы маалым. Облустун коопсуздугун камсыз кылууга, инфратүзүмүн жакшыртуу менен ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган мамлекеттик колдоолор мындан ары да уланары белгиленет. Аймакта бир катар аскери объектилери салынып пайдаланууга берилди. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлор ишке аша баштады. Суу чарба тармагын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасына Баткен областы боюнча 8 чоң долбоор киргизилип, бүгүнкү күндө 3 долбоор ишке ашырылды жана 1 долбоор дагы ишке ашырылып жатат. Алар Кадамжай районунан Каракыштак Боз каналы, Молдонияз Спа каналы, Баткен районунда Эр 4-чү каналы бүткөрүлдү. Лейлек районунун Арка массивине өз нугу менен суу чыгаруу үчүн Максат айылына Дүкер жана Баткен районунда Каракол каналдарынын курулуш иштери жүрүп жатат. Жалпы республикалык бюджеттен Баткендин ирригация тармагына 1 миллиард 444 миллион сом акча каражаты жумшалды. Дүйнөлүк банк менен жетишилген макулдашууларга ылайык Баткен облусуна 50 миллион доллар каржылоо каралган. Анын ичинен Баткен облусунун Кадамжай, Разаков, Баткен шаарларынын инфратүзүмүн жакшыртууга 24 миллион доллар, айыл чарба кластерин өнүктүрүүгө 23 миллион доллар, мындан сырткары 3 миллион доллар грант катары каржылоо каралды. Жолдош Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен облусунун жаңы имаратынын ачылышына өздүк курам түзүлдү. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин Баткен облусундагы башкармалыгынын жаңы имаратын пайдаланууга берди. Деги эле Баткен облусу түзүлүшү УКМКнын тарыхында белгилеп кетчү өзүнчө бир доор болуп саналат. Тарыхка кайрылсак, облустагы башкармалык Улуттук коопсуздук министринин 1999 жылдын 28 октябрындагы буйругу менен түзүлгөн. Ошол эле жылы башкармалыктын уюштуруу штаттык түзүмү аныкталып, ал бүгүнкү күнгө чейин жигердүү иштеп келатат. Улуттук коопсуздук кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгы түзүлгөндөн тартып, кыска аралыкта жакшы жетишкендиктерге жетишти, ийгиликтүү ишмердүүлүгүн көрсөтө алды десек жаңылышпайбыз. Өлкө башчы иш сапарынын экинчи күнүндө Кадамжай шаарында жайгашкан Алга Кадам ирригациялык каналынын курулушунун жүрүшү менен дагы таанышты. Каналдын курулуш иштери 2022 жылдын апрелинде башталган. Каржылоо мамлекеттик жана ишкерлердин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүп, президенттин фондунан кошумча 50 миллион сом, республикалык казнадан 100 миллион сом каралган. Андан соң Садыр Жапар Баткен облусунун Кадамжай районундагы мамлекеттик администрациясынын имаратында болду. Анда Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына карата орнотулган эстеликтин ачылышына катышты. Şu ötmüşlerdi sıylaganımız, ошол улуу Баткен обласы делемес Кыргызстанда улуу инсандар өткөн. Ошолордун орбай сизди колдоп жүрсүн дайыма. Ишиңизде ийгилик боло берсин. Мусулманга Алла Таала bir ıra көргөн жакшылык болсо, илем сиздерге берсин. Сиздердин дооруңуздарда Кыргыз эли өтө бийик жетишкендиктерге жетип, бейпил жашоого насип кыла берсин бардыгыбызга. Бул иш-чарада Кадамжай район акими Кутбидин Шакир президенттин сынынан кийин жарлыктын негизинде кызматтан алынды. Анын ордуна 2 күндөн кийин 30 жаштагы Байеке Болотбек уулу район башчылыгына дайындалды. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.